MedTest онлайн тестирлөө системасына кош келдиңиз. Аттестациялануучулар үчүн MedTest онлайн тестирлөө системасын колдонуу боюнча нускама. Алгач MedTest Checkit Med Checkit KG сайтына кириңиз. Аккаунтуңузга кирүү үчүн логин талаасына каттоодо колдонулган электрондук почтаңызды жана сыр сөзүңүздү киргизиңиз. Кирүү баскычын басыңыз. Сиз жеке кабинетиңизден башкы менюсуна киресиз. Сол жакта белгиленген тесттер, жыйынтыктар жана жеке маалыматтар деген 3 бөлүм болот. Белгиленген тесттер бөлүмүндө тесттин аталышы, аты жөнүңүз, тест өткөрүү датасы, тесттин түрү, суроолордун жалпы саны, тапшырып көрүү аракеттериңиздин жана калган аракеттердин саны, тест тапшыруу убактысы көрсөтүлөт. Тест баштоо үчүн тесттин аталышын басыңыз. Эгер сынамык тест болсо, сиз сынамык тестти баштоону каалайсызбы деген суроо чыгат. Эгер негизги тест болсо, сиз аттестациялык тестирлөөнү баштоону каалайсызбы деген суроо чыгат. Ооба баскычын басыңыз. Кабыл алуу баскычын басыңыз. Андан ары тесттен өтүү үчүн камераны күйгүзүүгө уруксат берүү керек болот. Веб-браузер автоматтык түрдө уруксат үчүн арыз сурайт. Онлайн тест учурунда суроолордун навигациясы, таймер жана сиздин сүрөтүңүз көрсөтүлөт. Жооп берилген суроолор ак, жооп берилбегендер кызыл түстө белгиленип калат. Бардык суроолорго жооп бергениңизден кийин бүттү баскычын басыңыз. Система убакыт, туура жана туура эмес жооптордун санын жана топтогон балдарыңызды камтыган сынамык тесттин жыйынтыгын көрсөтөт. Андан кийин система убакыт, туура жана туура эмес жооптордун санын, балдарыңызды, иш тажрыйбаңызды жана сунушталган категорияны камтыган аттестациялык тесттин жыйынтыгын көрсөтөт. Жыйынтыктар бөлүмүндө тесттин датасын, убактысын, топтогон балдарыңызды, аракеттердин санын, тесттин түрү жана статусун көрө аласыз. Жеке маалыматтар бөлүмүндө жеке маалыматыңызды көрө аласыз. Бул маалымат сизге пайдалуу болду деген ишеничтебиз. Көңүл бурганыңызга чоң рахмат.